Жалал Абад облустук сотунун жаңы имараты ачылды. Бул имарат Кадыржан Батыровдун окуу жайынын бир бөлүгү болчу. Мамлекетке өткөрүлгөндөн соң облустук сотко берилген. Бул имаратты оңдоп түзөөгө 7 миллиондой акча коротулган. Бул имарат кезинде Кадыржан Батыровдун окуу жайынын бир бөлүгү болчу. 2010 жылдан кийин талкаланган имарат бир топ жыл каралбай калган. Мамлекеттин карамагына өткөн соң Жалал Абад облустук сотуна берилип, республикалык бюджеттен 7 миллионго жакын акча бөлүнгөн. Имарат оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, заман талабына ылайык болуп бүткөрүлдү. Соттун имараты 3 кабаттан 29 бөлмөдөн турат. Областық соттун имаратына деп мына жогорку өкмөттүн деңгээлиндеги чечим менен өткөзүп берди бизге. Шаардык соттун несинде бардыгыбыз бир эле имаратта отуруп калганбыз. Учурунда билем жаңы област бөлүнгөндө бир кабинетте бир эмес экиден судья отурган учур болгон. Ошондой болуп иштеп те келдик. Анан эми мына учур келди, мына мамлекет тарабынан ушундай кылып жакшы шарттарга түзүп атат, соттук реформа деп атабыз, соттук реформанын өнүгүшүнүн дагы бир жолу ушу бир. Быйыл облустук соттун түптөлгөнүнө 25 жыл болду. Жаңы имараттын ачылыш аземи мааракеге туш келди. Ага жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева баштаган өкүлдөр катышты. Кызматкерлердин жана имараттын коопсуздугун сактоо кызматы, сотко жеткирген адамдарды кармоо үчүн өзүнчө бөлмөлөр, соттук процесстин катышуучуларынын судьялар менен өз ара байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк бербөөгө да шарттары каралган. Буга чейин облустук сот менен шаардык сот бир имаратта жайгашып келген. Мындай акыбал сот кызматкерлеринин иш жүргүзүүсүнө кедергисин тийгизчү. Эми алдыда райондук соттордун имараттарын оңдоо жагы пландалууда. Ар бир райондо биздин зданиялар, эскирген зданиялар бар. Чаткалда, Каракөлдө, Тогуз-Тороодо жер маселелери чечилип атат. Ошол жер маселелерин чечип берсе, ошол жерге жаңы имараттар курулат. Ал эми имараты бар жерлер, ал жерге ремонт боюнча сметалар түзүлдү, Кудай буйруса, ремонттор бүтсө, алар дагы ушу заманбап ылайыкташтырылган имараттар болуп эсептелинет. Жаңы имараттын ишке кириши коомчулукта жакшы пикирлерди жаратууда. Имарат бош тургандан көрө пайдалуу тарапка иштетилгенин туура көрүшөт. Эми соттор түзүлгөн шартына ылайык акыйкат иш жүргүзсө деген тилектерин билдиришет. Büyüyüp çaşında olup жаткыча оңдоп, мен бүгүн өттүм, көрдүм. Областын сот немеси деп жазып кайтыптыр. Туура эле. Колдонуш керек таны. Өкмөттүн менчигине өткөндөн болду, өкмөт өзү каалагандай кылыш керек, оңдош керек. Бирок жакшы көркү чыгып калыптыр. Эми экинчи дагы веранда да ремонт кылып атам, эмне кылып атат? Анда ремонт кылып койсо жакшы болот эле. Азиза Пусурманкулова, Улукбек Боронбаев, 7 канал.